Алато 24 каналында түз эфирде өлкө аймагынан алынған жаңылыктар. Студияда Тутан Мелисов, саламатсыздарбы? Президент Сооронбай Жээнбеков Япониянын премьер-министрі Синдзо Абе менен жолугушту. Жолугушуу бүгүн Токиодо болуп, анда Кыргыз-Япон эки тараптуу кызматташтыктын келечеги талкууланды. Синдзо Абе Кыргызстандын президентинин Японияга сапарына жана Сооронбай Жээнбеков менен биринчи жолку жолугушууга кубанганын белгиледи. Ал тайфундун курмандыктары жана кесепеттерине байланыштуу жылуу сөзүнө ыраазычылык билдирди. Кыргызстан менен Япониянын ортосунда парламенттер аралык өз ара аракеттешүү, экономикалык, маданий жана гуманитардык кызматташуунун өнүгүп жатканын Жапон өкмөт башчысы канааттануу менен айтып, көп багытта кызматташууну жандандырууга даярдыгын белгиледи. Президент Сооронбай Жээнбеков Япон элин император Нарухитонун такка отуруусу менен куттуктап, Кыргызстан Япония менен бардык тармактуу кызматташууну өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурат деди. Ошондой эле эки тараптуу өз ара пайдалуу экономикалык кызматташууну жандантууга кызыктар экенин айтып, чакан жана орто ишкерлик тармагындагы чоң дараметти белгиленди. Мамлекет башчысы Япон премьер-министринин өзүнө ыңгайлуу учурда Кыргызстанга сапар менен келип кетүүгө чакырды. Синдзо Абе Сооронбай Жээнбековдун чакыруусун канааттануу менен кабыл алып, сиздердин өлкөгө келүүгө кубанычтамын деди. Ошондой эле Синдзо Абе кыргыз лидерин Японияга сапар жасоого чакырды. Экономикалык министрлиги Евразия экономикалык биримдигинин өлкөлөрүнүн аймагында өндүрүлгөн товарлардын тиешелүү документтери болушу керектигин эске салды. Мекеменин техникалык тескөө башкармалыгынын башчысы Бакыт Шабданов билдиргендей, Евразиялык экономикалык биримдиктин бажы аймагындагы продукцияларынын тийиштүү документтери болушу кажет. Товарлар техникалык регламенттин талаптарына туура келиши керек. Продукцияны алып кирүү жана алып чыгуу үчүн керектүү болгон документтердин тизмеси бар. Айыл чарба азыктарын алып чыгуу үчүн биримдиктин техникалык регламенти аткарылышы зарыл. Андай документтер эт, сүт азыктары, жеңил өнөр жай жана башкалар үчүн керек, деди Азиз. Талап кылынуучу документтердин катарында талапка ылайык келгендиги тууралуу тастыктама, декларация, ветеринардык жана фитосанитардык сертификат бар. 30 октябрда Ош шаарында Евразия экономикалык комиссиясынын атаандаштык жана монополияга каршы жөнгө салуу блогунун коомдук кабылдамасынын көчмө жыйыны өтөт. Бул туурасында комиссиянын маалымат кызматы кабарлады. 2 жылда мындай жыйынга Армения, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан жана Орусиядан 1000ден ашык компаниянын өкүлдөрү катышкан. 2018-2019 жылдарда комиссияларда ишкерликте транс-чегара базарында атаандаштык боюнча жалпы тартиптер бузулганы тууралуу 36 арыз түшкөн. Мындай жолугушуулар быйыл 18 рет өткөрүлдү. Комиссиянын эксперттери Евразия экономикалык комиссиясынын атаандаштык жана монополияга каршы жөнгө салуу блогунун ишмердүүлүгү, Евразия экономикалык биримдигиндеги акыркы өзгөрүлгөн мыйзамдар тууралуу кенен маалымат беришет. Кыргызстандын аймагына мунай жана мунай заттардын айрым түрлөрүн автотранспорт менен ташып келүүгө убактылуу тыюу салынды. Тиешелүү чечимге премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев кол койду. Бул көмүскө экономиканы кыскартууга жана тиешелүү каттоосу жок таризделбеген мунай заттарды өлкөгө ташып келүүгө чектөө коюуга багытталган. Өлкө ичинде мунай заттардын өндүрүүдө оңдоо жылыштар болгону менен калктын керектөөсүн толугу менен жаба албайт жана импорттун эсебинен камсыздалууда. Күйүүчү жана майлоочу майдын 80% Орусиядан келет. Экономика министрлиги улуттук статистикалык комитетинин маалыматына таянып, 2018 жылдын 10 айында мунай заттын көмүскөдөгү үлүшү сырттан ташылып келген күйүүчү майдын жалпы көлөмүнүн 25,2% же 12 миллион сомду түзгөнүн маалымдады. Мындан ары өлкө аймагына жүк ташуучу унаа менен мунай азыктарын алып кирүүгө болбойт. Бир гана темир жол аркылуу кирүүгө уруксат берилет. Албетте мындай тыюу жеке унаанын багынан сырткары 20 литрге чейин алып кирүүгө тиешелүү эмес. 1 октябрга карата түндүк электр ишканасынын абоненттеринин электр энергияга болгон карызы 366,9 миллион сомду түздү. Бул тууралуу аталган мекеменин маалымат кызматы билдирди. Маалым болгондой 9 айда керектөөчүлөр электр энергияга болгон карызын 347,6 миллион сомго же 47,7% азайтышкан. Анын ичинде жарандардын дебитордук карызы 312 миллион сомго, бюджеттик уюмдардыкы 26,9 миллион сомго жана өндүрүш абоненттериники 9,5 миллион
миллион сом азайған. Ал эми айыл чарба керектөөчүлөрү категориясында карыз 215,9 миң сомду түзгөн. Түндүк электр ишканасы муну менен аймактардын карыздарды азайып жатканын билдирди. Ага ылайык Борбор калаада 46,6%, Чүй облусу 206,9 миллион сомго же 52,1%. Талас облусу 40,6 миллион сомго же 39,6%га төмөндөгөн. Аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылында элет жериндеги тургундарга ар тараптан шарт түзүү, инфраструктураны жакшыртууга көбүрөөк көңүл буруу жагы каралган. Быйыл Ала Бука районунун аймагында ички жолдорго асфальт төшөөгө басым жасалууда. Ушул тапта Көксерек айыл аймагынын ички каттамындагы жолдордун асфальттоо иштери жүрүп жатат. Көксерек айыл аймагынын жашоочуларынын эң көйгөйлүү маселеси жол болчу. Айыларлаган каттам асфальт болбогондуктан унаа жүргөн сайын чаң асманга көтөрүлүп, жергиликтүүлөр чаң жутуп жашоого аргасыз болуп келишкен. Эми айыл эли ал көйгөйдөн арылмай болду. Айыл аймакты аралаган негизги каттамга асфальт төшөлүүдө. Чоң автомобилде жүргөндө жолдун эки четиндеги үйлөрдүн чаң базып ушундай кыйынчылык болуп турган, суу себип турган, суу деле жетишерлик болбогон. Мына Кудайга шүгүр, мынакей асфальт болуп калды. Жолдорго кечегенде чыктым, өтө тегиз болуп, өтө жакшы болуп калыптыр. Чаңыбастан суу сеппесе дагы өзү жакшы болуп калыптыр. Бул негизги каттам 2 чакырым аралык асфальтталат. Жакын күндөрү толук аягына чыгат. Жол куруучулар сапатына тыкыр көңүл бурулуп жатканын айтышат. Биздин завод жаңы технологияда иштеп чыгаруучу завод. Бизде жанагы башка компоненттер да кошулат. Биз качествосуна гарантия бере алабыз. Жолду асфальттоого районду өнүктүрүү фондунан 13 миллион сом каражат бөлүнгөн. Көксерек айыл аймагында жалпы ички жолдун узундугу 12 чакырымды түзөт. Учурда жасалып жаткан иштер толук бүткөрүлсө, 5 чакырымга жакын жол асфальтталат. Келерки жылы Кош Болот айылындагы 2 чакырым жолго асфальт басылат. Анын долбоору айыл өкмөтү тарабынан даярдалып, районду өнүктүрүү фондуна тапшырылган. Ал эми былтыркы жылы болсо Бирлешкен айылына 1,5 километр жерге асфальт төшөлгөн. Ошондой эле Актайлакка 800 метр жерге асфальт төшөлгөнбүз. Быйыл жергиликтүү бюджеттин күчү менен Ала Бука айыл өкмөтү ички жолдун 2,5 чакырымын жаңылаган. Ага 10 миллион сомдон ашуун каражат бөлүнгөн. Сары Тала айылынын негизги каттамынын абалы начар болуп, жергиликтүү жашоочуларды түйшөлтүп келген. Жолдун асфальт болушу менен айдоочуларга да, жөө жүргүнчүлөргө да ыңгайлуу шарт түзүлгөн. Ала Бука районунун аймагында жолдорду оңдоп түзөө, жаңы асфальт басуу иштери районду өнүктүрүү, республикалык жана жергиликтүү бюджеттин эсебинен жасалууда. Осмон Уламсадыр уулу, Алмаз Сатаров, Ала Тоо 24, Жалал Абад облусу. Бишкек шаарында үй бүлөлүк зомбулуктун алдын алуу боюнча жыйын өттү. Жергиликтүү активисттерден турган комитеттер калкка түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Иш-чара үй-сайттын биргелешип башкаруу программасы менен кызматташтыкта Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги тарабынан уюштурулду. Жыйындын жүрүшүндө Ысык Көл жана Ош областарынын 4 районунда жана Бишкек шаарынын 9 жаңы конушундагы 27 комитеттин иши көрсөтүлдү. Белгилей кетсек, саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына ылайык, акыркы жылы зомбулук фактысы боюнча 1250 адам ооруканага кайрылган. Бардык региондордон биздин активдүү жарандык коом мүчөлөрү келип, ушул маселени талкуулайлык деп атабыз. Канчалык бүгүнкү күнү жанагы жаңы кабыл алынган мыйзам иштеп жатат. Ар бир жерде өз алдынча башкаруу органдардын ролу канчалык, жанагы жаңы пилоттук режимде түзүлгөн комитеттер канчалык бүгүн аларга жардам керек, кайсы маселелер каралат, ошого багытталган да бүгүнкү конференция. Ысык Көл облусундагы мүмкүнчүлүгү чектелген 20 адамга коляскалар берилди. Ал Бириккен Араб Эмиратындагы кайрымдуулук уюмдарынын биринен келген. Облустук администрациядан билдиришкендей, коляскалар басууга мүмкүнчүлүгү жок биринчи топтогу жарандарга тапшырылды. Белгилей кетсек, жалпы Ысык Көл облусунда 5000ге жакын ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар каттоодо турат. Алардын баары мамлекеттин камкордугуна алынган. Кайрымдуулук уюм мындан сырткары турмуш шарты начар, бирок үйүндө отуруп иштей ала турган 20 адамга кийим тигүүчү машиналарды дагы берип жиберген. Биздин ар бир областтан 4-төн 3төн кишилер келди да. Эң очередде туруп ушул коляскага муктаж болгондорго бердик. Анын ичинен дагы абдан турмуш шарттары начарраак, ушул аябай кыйналып жаткан адамдарыбызга бердик. Баарын тандап ошол бүгүнкү берген ким болсо да рахмат.
Кудайым ден соолук берсин, өмүрлөр узун болсун. Биздикиндей болгон ушундай кайгы мұң болбосун. Барыңарга рахмат. Сиздер өлкө аймагынан алынган жаңылыктар менен тааныша алдыңыздар. Алдыда иш күнүңүздөр ийгиликтүү улансын. Биздин каналдан алыстабаңыздар.